түшүндүрүп, эгерде маселе чечилмеген маселе болсо чечүүгө аракет кылып, ушу милиция кызматкерлери ошол алдын ала элдин алдына барууда. Мына бөлүнгөн багыттар боюнча ал жумуш алып барасыңар. Бул жерде жана өзүңүздөр биздин жетекчилик айткандай, жакыр жашаган жана тоголок жетим, жарым жетим, турмушу оор шартта жашагандарга жана продукты менен камсыздалат тизмеси бар, тизмеси боюнча. Андан тышкары 20 үй бүлөгө акчалай жардам. Biz bu жерден биздин жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери ушул күнгө чейин 13 ай өкмөттө өткөрдүк. Ушул 13 ай өкмөттө өткөргөндө биздин кызматкерлердин Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын өздөрү жеринде соц педагогдор менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте медайымдар менен биргеликте ошо кыдыруу иштерин жүргүзүп жана жакыр жашаган үй бүлөлөрдүн турмуш шартын көрүп, өтө мындай жүрөгү ооруган учурлар болду. Чынына келгенде, ошону көрүп туруп, кантип мен ушуга жардам көрсөтсөм экен деген ойлор жаралды. Бир эле ушу кылмыштуулук менен эле күрөшүп калуу максат эмес, жарандык парыз катары, аттуу ата катары, эне катары дагы ушу биздин кызматкерлер ошо жакыр жашаган, жерге тамагы жок үй бүлөлөргө, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам көрсөтүү максатында жүрөктөрү ооруп бир топ ойго салды десем жаңылбайм. Ушу менен ушу 3-4 ай өкмөтүндө ушундай жардамдар көрсөтүлүп атат. Бул тизмектелген, ошо соц педагогдор менен биздин ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери биргеликте тизмектеп жакыр жашаган үй бүлөлөрдү. Ошолорго бүгүнкү иш чарабызда Сарай айыл өкмөтүндө 20 үй бүлөгө ар бирине 10 килограммдан картошка, 10 килограммдан ун, 5 килограммдан май, 2 килограммдан ет, 5 килограммдан сахар, 5 килограммдан макарон жана акчалай жардам болсун деп ар бир 20 үй бүлөгө 500 сомдон акчалай жардам. Бул каяктан келди, бул акчаны бунча акчаны деген ой жаралышы мүмкүн коомчулуктарчы. Бул ошол биздин ички иштер бөлүмүндө идеен кызматкерлеринде иштеген кызматкерлердин жора жолдоштору тейлеген аймагындагы колунда бар кичине мында бизнес менен алек кылган атуулдарыбыз жок эмес экен, бар экен. Ошолор аркылуу демөөрчүлөр таап, ошолор аркылуу ошону уюштуруп, азыркы учурда ошол үй бүлөлөргө таркатуу учурунда алдында турабыз. Жаш өспүрүм ошондой иш окуп ошондой мына бүгүнкүдө ушул милиция кызматкерлеринин ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жарым жетим, толук жетим ушундай аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берген жардамдар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушу балдарга дайым ынтымакчылыкта, бийликтикте, Кыргызстандын ушу элин жерин коргогонго ушуларга жардам берген ушу балдардын чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Иштерине ийгилик каалайбыз. Ден соолуктары чың болсун, Кыргызстаныбыз тынч болсун.